Бүгін Қырғыз Республикасының энергетика министрлігінде коллегиялық жиын болды. Коллегияның ішіне министрліктің алдындағы 14 энергетикалық чарбалық субъектілердің жетекшілері қатысты. Анда өткен 2024 жылда атқарылған іштерге отчет берілді. Қырғызкөмір мамлекеттік ишканасының башқы директоры Қайрат Маматовтың айтымында, сезон içinde ишкана 1 миллион 600 мың тонна көмір қазып, 11 миллион 100 мың куб қырт шачу іштерін жүргізген. Қырғызкөмір мамлекеттік ишканасы кендерді иштетүүгө жана чалгындоого 20 лицензия алган. Учурдалар боюнча тиешелүү даярдык иштери жүргүзүлүүдө. Жыл ичинде республиканын түштүк аймагында жайгашкан Загара 2 жана Урмизан 3 кендери иштетүүгө киргизилген. Күз-кыш мезгилин өткөрүү учурунда калкты өз убагында арзан баадагы көмүр менен камсыз кылуу максатында Кыргызкөмүр мамлекеттик ишканасы республиканын областтарында жайгашкан жалпы 75 отун базалары менен келишим түзүп иш алып барды. Бүгүнкү күндө ошо Кыргыз Республикасынын энергетика министрине караштуу Кыргызкөмүр мамлекеттик ишканасынын отчету болуп жатат. Ошо 24-жылды ошо буюрса жакшы жыйынтык менен чыгып атабыз. Эмне себептен дегенде, мынакей жалпы өндүрүлгөн көмүр Кыргыз мамлекеттик ошо ишканасынан 1 миллион 600 мың тонна. Анын ичинен болсо, мынакей ошо кара кече кеңинен болсо 1 миллион 491 мың тонна. Ошонун ичинен болсо, мынакей 500 мың тоннага жакын Бишкек ЖЭБине камсыздалды. 840 мың тоннага жакын бул биздин бюджеттик жана биздин калкка жетилген көмүрдүн саны болду да. Ошо жылдын жыйынтыгы менен, мынакей мурдагы жылдары зыян менен чыгып атсак, быйыл болсо мына 333 миллион сом пайда менен чыктык. Андан тышкары мынакей коюлган биздин ошо камсыздоо боюнча ар бир региондо 75 социалдык топ базар ачылган болчу. Ошо арзан баа менен ошо камсыздоого аракет кылдык да. Жалпы жонунан айтканда, Кыргызкөмүр мамлекеттик ишканасы былтыркы кышкы жылытуу сезонунда республика калкын көмүр отунунан өксүк кылбай толук камсыздай алды. Натыйжада кышкы жылытуу сезонун 333 миллион сомдук киреше менен жыйынтыктады. Климат өзгөрүп, ошо Бишкек чөйрөндө дагы, башка дагы региондордо дагы мынакей ошо түтүн болуп, смог болуп аткан. Ошого байланыштуу мынакей планда быйылкы жылда ошо кара кече кеңинде жалпы Кыргызстан боюнча мынакей 4 миллионго жакын көмүр өндүрүлүп чыгарып атса, ошо 35% болсо биздики болуп атат да. Ошол себептен жаңы ошо сортировка койгонго, ушундай комплекс, жаңы комплекске ошондой жаңы пландарды коюп атабыз. Эмне себептен дегенде, Кыргызстан боюнча биринчиден Бишкек чүйгө бул пилоттук проект болуп, ошо майда көмүр сатылбайт. Кыргызстан боюнча биз ошо каптардын ичине сорттолгон көмүрдү сатканга ошо 25-жылга ушундай пландарыбыз бар. Лицензия боюнча айтып коесузбу? Бүгүнкү күндө мынакей ошо биздин ишканабызда 20 лицензия бар. Ичинде болсо мынакей ошо эң чоң лицензия бул ошо кара кечек кесиминен жана мындан да тышкары болсо акыркы 2 жылда ошо бизге жаңы 18 лицензия берилген болчу. Бул түштүк региондо. Ошо быйыл болсо биздин планыбыз боюнча ошо Загара 2 кеңи ачылып, ошо Ош облусу жагынан биздики ошо камсыздоо боюнча ошо 6 мың тоннага жакын өндүрүлдү ал жерден. Эмки бул жылга биз эми пландаштырган дагы жаңы кеңдер ачылат, буюрса ошо жалпы калкты арзан сапаттуу көмүр менен камсыздоого аракет кылабыз.